Бүгүн 30 август ажообуздун ынтымак ордосунун ачылыш аземинде мамлекеттик герб жана тууну алдыга кое куттуу кадам шилтегенин, 40 завод-фабриканын жана 60 социалдык объекттин ачылганын көрүп сүйүндүм, кубандым, ары толкундандым, ары сыймыктандым жана көзүмө жаш тегеренип кетти. Анткени залкар аалым Саид Нурси рахимахулло кылымдын артында жашынган бизге кайрылып, кантейин, мен ызгардуу кышта келдим, силер жадыраган жаз күндөрүндө келесиңер. Ошондо биз эгип кеткен гүл зардын түшүмүн көрөсүңөр. Демекчи адам ата жаралгандан берки өтө оор кылымда атеизм бүтүндөй жер шарынын кучагына алган, тоталитардык диктатуралык режимде жашаган биздин ата бабаларыбыз 1924-жылы 100 жыл мурда Кан Манастай кыргыздын эгемендүүлүгүн талашкан Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдырахманов, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов сыяктуу залкар биздин ата бабаларыбыз 30 жаш курактарында болсо, жаш болсо дагы ушундай илим билимге, патриоттуулукка, ыйманга, кайраттуулукка ээ болгон экен. Жан үрөп, кара жанын кар чуруп, баштарын канжыга байлап биздин эгемендүүлүгүбүзгө негиз салып кетти жана ошого жетише алды. Аягында эл үчүн, жер үчүн алар жан таслим болду. Ошол ата бабабызды эскере жүрүш, урпакка жеткизиш жана алардын рухтарына Фатиха сүрөсүн окуп багыштап коюш биздин милдетибиз деп билем. Пайгамбарыбыз силердин жакшыңар ажоосуна, башчысына дуба кылып турганы жана жаманыңар тескерисинче ага каргыштуу айтып турганы дейт. Ошол хадисте айтылганын жакшысы биз бололу, ар дайым ажообузга жакшы дубабызды кыла жүрөлү. Анткени анын туура чечими, туура кадамы миллиондогон элдин бактысы, анын туура эмес кадамы миллиондогон элдин зыяны. Ошондуктан о жараткан ажообуздун кадамын туура кыл, өзүң колдо, өзүң жолдо, туура чечимге, туура ишке, туура кадамга тоофик бер, аны адаштыра көрбө. Анын ооматы биздин оомат, анын ийгилиги биздин ийгилик. О жараткан убазир жакшы, кан жакшы, ажообуздун жанына өзүндөн корккон, иш билген, мамлекетин, элин, жерин сүйгөн адамдарды жөнөткүн деп дуа кылыш ар бирөөбүздүн жарандык жана мусулмандык милдетибиз деп билем.